Assalamu алейкум кыргыз халкым. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз Жалал Абад областынан Ташкөмүр шаарынан чыгып атабыз. Кече 30-октябрда марафон өткөрдүк 3 адамга. Кудай буйрса уже бирөөсү жөнөп кетти. Анын арасында Жээнкула Жипаргүл эже бул эжебиз мына кеткен уже каражат топтоп жатабыз. Бул эже дагы 6 жылдан бери ооруйт экен. Аны өзүңүздөр билесиздер. 3 миллион 100 миң 45 миң доллар болот экен. Ал акчаны каражатты топтош өтө чоң эле сумма экен да. Анан ошого көпчүлүк көпүрдө көл болот дейт. Көпчүлүк аракет кылып бул эжени жөнөтсөк жакшы болот эле. Баягы негизи адам баласы максат менен жашайт экен. Уулумду үйлөйүн, кызымды турмушка берейин депчи. Анан эненин тамагынын астында бейиш дейт экен. Энелер ар дайым аман болсун, сыйлайлы. Энелер ар дайым алдыбызда аман болуп жүрө берсин. Ошол үчүн силерден сураныч, баарыбыздын башыбыз биригип эле аракет кылайлык. Урматтуу элим, кайдыгер карабаңыздар, сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Ошо эжебиз жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо эжебизде барып келгениңизде толугу менен себепчи болуп калайлы. Бардыгыбыз кыргыз элин жардамыңыздарды аябаңыздар. Үмүтүбүз сиздерде. Кыргыз элим, сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Ушул балдар маңдайында жүрсөм экен. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Үй бүлөдөгү 3 бир тууганбыз. 3 бир туугандын эң чоң баласымын. Ушу ооруп жаткан апама кайдыгер карабай өз салымыңыздарды кошуп коюп суранабыз. Индияда болгон операциясына өтө кымбат баалуу акча кетет экен. Ошого өз салымыңыздарды салып коюп суранабыз. Ар бир адам өз үмүтү менен жашайт дейт экен. Менин үмүтүм ушу Кудай кааласа өзүм үмүтүм бар эле. Ушу Кудай кааласа чоңоюп ой жеткенден кийин апамды төрмөгө коюп, ушу ызык чайын берип отурсам деп, неберелерин жыттасам деп үмүттөнүп жүргөм. Кудай кааласа Индияга барып келсе, операциясына барып келсе, өзүңүздөр жардам бердиңиздер. Кудай кааласа апамды төрмөгө коюп, өз ызык чайын берет элем иншалла. Өзүңүздөр колдоп, өзүңүздөр жардам берип койсо суранабыз.